памятты жоготуп атат. Дәрігөл алып атат, жакшы эле. Әр 6 ай сайын леченияга жатып, доктурлардын көзөмөлүндө болуп атты. Бирок билбейм, ошо доктордун көзөмөлүндө болсо деле акыркы мына 1 айдан бери ушундай состояниеде болуп калды да. Кара Суу районунун тургуну Акжигит Токуров 1 жылдан бери боордун цирроз оорусу менен алышып келет. Акыркы 1 айдан бери анын абалы оорулошуп, өз алдынча туруп баса албай калганга жетти. Анын акыл эсинен айрылып баштаганын көргөн үй бүлөсү айласы кетип турган кезде. Төшөктөн жатып калам. Экүшкө карбаганы памятканым андачы. Ракет кылып аталы, мал семейный бала чака менен. Балдарым ушу донор болду эки. Аялым да группа чуркап. Эгер ал аттарды кылтып атат. Токуров буга чейин бир канча жолу ооруканага кайрылып, өмүр сакчылардын көзөмөлүндө тийиштүү дарыларды алып турган. Дарыгерлер бейтаптын өмүрүн сактап калуу үчүн боорду чет өлкөдө алмаштыруу керектигин сунуштаган. Учурда 2 баласы атасына донор болууга даяр. Эгер белгиленген каражат топтолсо, Индия мамлекетине барып, операция жасалат. Тестетип алып баргыла. Өзүбүздүн райондун врачтары жардам берип ушу Индияга баргыча дарылап берели деп жардамдарын берип, уколдорду берип атты. Тездеткиле комага түшүп калышы мүмкүн. Комага түшүп калса силер чыкпай калат кайра. Организм бара-бара слабыйлашып атат, кан айлануу начар. Мээге кислород жетпей калып атат дешти. Жакшы эле иштеп жүргөн, стройкада иштеп жүрүп эле ушу билбейм, боору билинбейт экен да. Билбей жүрүп эле экен, 1 жылда ушундай акыбалга түшүп калды. Болбосо аябай жакшы эле иштеп, тиргилигине тың, бала жакасына ушундай кам көргөн, аябай жакшы бала эле. Анан эмне кылайын, эми Кудайдын берген мээнети экен да. Арга жок. Кудай эмне кылам десе өзү билет экен, эми шифа берсин деп ушу Алладан тилейбиз. Элибизден, журтубуздан ушу кичине кайрымдуулук сурайбыз, ушу бүкөмө жардам берсе. Индияга барып өмүрүн алып калсак деген оюбуз бар. Боорун алмаштыргыла деп атат врачтар. Ушу 2 баласы кетип атат. Ушу боорун бергени. Учурда бул үй бүлөгө жакын туугандары колунан келген жардамын көрсөтүүдө. Азыркы тапта өздөрүнүн башындагы мына ушул үйдү да сатыкка коюшкан. Алар Токуровдун өмүрүн сактап калуу үчүн кечиктирилгис чараларды жасап жатканын билдиришет. Бирок үйдү жарнамага бергени менен сатып алган адам чыкпай жатканы кошумчаланды. Ушул ыйык Рамазан айында бизге жардам берип, колуңуздардан келишинче кичине каражат топтогонго жардам берсеңиздер сиздерден ыраазы болот элек. Аллах ыраазы болсун, ушул ыйык Рамазанда жардам берип кеткиле. Атабыздын өмүрүн сактап калганы, ушунча мээнет кылып бизди багып чоңойтту. Эми ушу атабыздын биздин жакшы күндөрүбүздү көрсүн, жашасын дагы. Ошо жалгыз үмүтүбүз азыр Индия болуп атат. Индияга барсак ошо жашоосун сактап калабыз. Урматтуу кайрымдуу жарандар, эгер сиз ыйык Рамазан айында мына ушул үй бүлөгө каражат жагынан көмөктөшөм десеңиз, төмөндөгү номерларга байланышып, акча которсоңуздар болот. Асия Сыдыкова, Илимбек Турсунбай уулу, Регион телеканалы, Ош облусу.